28 bölüm. Demalıştın ertesi taң azanda Magdalalık Maryam menen dağı başka Maryam görgönü gelişti. Angıça abdan katуу jер titrөө boldu. Antkeni jaratkan egenin periştesi asmandan düşüp gördün oğuzundağı taşты jıldırıp taştap üstüne oturup algan bolçu. Al gün nurunday jarkırap, giyimi karday appak ele. Sakçılar andan korkkonundan kalçıldap, ölük kişilerdey bolup katıp kalıştı. Perişte bolsa ayaldarga mintip süylödü. Siler korkpogula. Antkeni айкаш-чыгачка кадалган ыйсаны издеп жүргөнүңөрдү билем. Ал бул жерде жок. Өз айткандай тирилип кетти. Келип жаткан жайын карагыла. Анан тез барып шакирттерине ыйса өлүмдөн кайра тирилип кетиптир. Силерден мурда Галилеяга барат. Аны ошол жактан көрөсүңөр дегиле. Силерге айтарым ушул. Bir çeti korkup, bir çeti ayabay kuvangан ayalдар görдөн şart burulup, ыйсанын шакирттерине кабарлаганы чуркап жөнөштү. Аңгыча алардын алдынан ыйса жолугуп, Саламатсыңарбы? dedi. Ayalдар жакындап келип, бутунан кучактап, анын алдына жүз төмөндөп жыгылышты. Ыйса ayalдарга, Коркпогула. Боордоштормо барып айткыла. Алар Галилея аймагына барышсын. Мени ошол жактан көрүшөт, dedi. Ayalдар жолдо баратышканда сакчылардын айрымдары шаарга барып, жогорку дин кызматчыларга болгон окуяны төкпөй чачпай айтып беришти. Жогорку дин кызматчылар эл башчылары менен жыйын өткөрүшүп, чечим кабыл алышты. Анан жоокерлерге көп акча берип, Түндө биз уктап калганыбызда шакирттери келип аны уулдап кетишти дегиле. Эгер муну губернатор угуп калса, анда анын көңүлүн биз жайгарабыз. Силер болсо кам санабагыла, баарын өзүбүз бүтүрөбүз, дешти. Сакчылар болсо акчаны алып, тигилер айткандай кылышты. Ал эми бул жалган сөз иудейлердин арасында ушул күнгө чейин кеңири тарап айтылып жүрөт. 11 шакирт болсо ыйса баргыла деп буйрган Галилеядагы тоого келишти. Ал жерден ыйсаны көрүшүп, анын алдына жүз төмөндөп жыгылышты. Алардын кээ бири мунун чындык экенине ишене албай турушту. Ыйса шакирттерине жакын келип, мындай деди. Көктөгү да, жердеги да, бийликтин баары менин колума берилди. Ошондуктан барып, бардык элдерди ата, уул жана ыйык рухтун атынан сууга чөмүлдүрүп, менин силерге буйругандарымдын баарын сактоого үйрөтүп, мага шакирт кылгыла. Мына мен акыр заманга чейин бардык убактарда силер менен бирге болом.